Премьер-министр Улукбек Марипов Ош шаарынын курамына кирген Кеңеш айылындагы билим берүү борборунун курулушуна капсула салууга катышты. Баасы 800 000 АКШ доллары турган борбордун курулушу бүткүл дүйнөлүк жаштардын мусулмандар ассамблеясы тарабынан жүргүзүлүүдө. Бул билим берүү борбору 500 окуучуга эсептелген мектеп, административдик, лабораториялык, спорттук корпустар жана башка кошумча имараттар жайгашкан бүтүндөй бир комплекс. Өкмөт башчы ушул өңдүү социалдык объектилердин курулушунун маанилүүлүгүн белгилеп, инвесторлорго билим берүү системасын өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирди. Андан соң премьер-министр Кара Суу районундагы Кеңсай айылында жайгашкан 375 окуучуга эсептелген орто мектептин курулушун көрүп чыкты. Өкмөт башчыга билим берүү мекемеси пайдаланууга берүүгө даярдыгын, бирок жалданма компаниялардын алдында 6 миллион сом өлчөмдө карыз төлөнбөй калгандыгын маалымдашты. Улукбек Марипов жаңы окуу жылынан баштап балдар заманбап мектепте окуп баштоосу үчүн каржылоо маселесин ыкчам тартипте чечүүнү тийиштүү мамлекеттик органдарга тапшырды. Ал азыркы тапта балдар окуп жаткан мектептин эски имаратын балдарга мектепке чейинки билим берүү мекемеси кылып берүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуunu сунуштады.